Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн ушундай витаминге бай, гемоглобинди көтөргөн, канды жакшырткан салат, кызылча салатын жасайбыз. Кызылча салаты үчүн мен 2 кызылча, 3 сабиз, укроп, май, ак май, андан кийин туз татымына жараша колдондум. Эң биринчи эле тактайга кичине ак майдан сүйкөп алып, ушундай кылып кызылчаны боёго чыкканда тактайга өтүп кетпеш үчүн кылынат. Андан кийин эле сабизди жана кызылчаны видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурап алдым. Мен укропту дагы туурап сабизге кошуп койдум. Эми бир идишке салып баарын, андан кийин 1 чоң кашык ак май жана татымына жараша туз салабыз. Мен 1 чайный ложка туз салдым. Андан кийин баарын жакшылап аралаштырабыз. Мынакей достор, биздин кызылча салатыбыз даяр болду. Эми буну кичинекей балдарга да бере берсеңиздер болот. 9 айдан баштап кызылча салатын кошуп бере берсе болот, аз-аздан кылып. Андан кийин буларды чоңдорго да берсеңиздер, канды көбөйтүп, көңүлдү ача турган салат. Ошондуктан сөзсүз жасап жеңиздер. Каналга подписаться болуңуздар жана лайк коюуну унутпайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.